Саламатсыңарбы балдар? Турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери сабагына кош келиңиздер. Азыр болсо бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулайлык. Менин апам же атам деген сөз менен окуучулар, менин балам же кызым деген сөз менен ата-энелер бири-бирине мактоо сөздөрдү айтышсын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жугуштуу оорулар. Сабагыбызга максат коюп алалык балдар. Жугуштуу оорулар жөнүндө түшүнүк аласыңар. Жугуштуу оорунун таралуу жолдорун билесиңер. Оорулардын алдын алуу жолдорун үйрөнөсүңөр. Бүгүнкү сабакта жагымдуу маанай болот албетте. Жаңы тема, пайдалуу маалыматтар, эс алуу минутасы, суроо жооптор, жыйынтыктоо жана үйгө тапшырма аласыңар. Жугуштуу оорулар кантип жугат? Аба аркылуу жугушу мүмкүн балдар. Жөтөлүү, чүчкүрүүдөн, өбүшүүдөн, сүйлөшүү аркылуу жуккан оорулар көп кездешет экен. Аба менен грипп, менингит, кор, дифтериялар болушу мүмкүн экен. Андан кийин булганган азыктар аркылуу дагы жугат экен балдар. Булганган азыктарды колдонуудан, колду жуубай коюудан жуккан оорулар брюшной тиф, холера, дизентерия экен. Өздүк гигиенаны туура сактабасак дагы ар кандай оорулар жугушу мүмкүн экен балдар. Колдон колго өткөн буюмдардан, акча аркылуу, ооруган адамдын бет артысы аркылуу оорулар жугушу мүмкүн экен. Курт кумурскалар, жаныбарлар аркылуу дагы оорулар жугат экен. Чиркейдин, бүргө же кенелердин чагышы менен вирустук энцефалит сыяктуу оорулар болушу мүмкүн экен. Оорунун сырткы белгилери: дене табы көтөрүлөт, чыйрыгат, баш ооруйт, жөтөлөт, өзүн жаман сезет, шалдыроолор пайда болот экен. Балдар, ооругандан кийин сөзсүз дарыгерге кайрылуу керек. Дарыгер диагноз коет. Диагноз толук медициналык кароодон кийин оорулуунун абалын аныктайт. Жаңы терминдер менен таанышып атабыз. Байкап атасыңарбы балдар? Инфекция бул микроб, бактериялар. Булардын жугуусу аркылуу ооруларга сасык тумоо, ич өткөк, гепатит, туберкулез, сарык, коронавирус, холера, дизентерия жана башка оорулары. Азыр ошол сүрөттөрдү көргүлө балдар. Жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн кандай чараларды көрөбүз? Ар дайым эшиктен үйгө киргенде же дааратканадан кийин тамактанаар алдында колуңду самындап жууганды унутпай, жер жемиштерди жууп жеп жүр. Башка бирөөнүн бет ачысын, тиш щеткасын колдонбо. Тырмакты таза кармагын. Жөтөлгөндө, чүчкүргөндө оозуңду жүз арчы менен жап. Макулбу? Ооруп калсаң башка бирөөгө жугузбаш үчүн маска тагын. Булганган, сактоо мөөнөтү бүткөн жагымсыз жыты бар азыкты жебегиниң. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы балдар? Албетте бул маалымат баарыбызга керек. Биз турмушубузда дайым пайдалануубуз керек. Келгиле анда үйгө тапшырма берейин. Үйдөн ден соолук тууралуу ыр жаттагыла. Кийинки сабакка чейин жакшы тургула балдар. Саламатта калгыла.